Bismillah, 4 sentabr 2023 түнкү saat 1 bir pikirde эгер көчөдө адамдар bir кымбат породадагы bir күчүк таап алышса, мисалы $1000 породадагы, аны мисалы билген, түшүнгөн адам көчөдө калтырбай үйүнө багып алмак да, же болбосо ээсин издемек. Же уй ошону табылса, же кымбат кочкор табылса, ошон ээсин тапкыча үйүндө сактап турмак, же өзүнүн үйүнө алып кирип алмак. Же кымбат буюм табылса, көчөдөн, жерден, мисалы үчүн 15.000 сомдук эле бир жөнөкөй телефон, аны деле ээсин тапкан аракет кылмак, жерде калтырмак эмес. Бирок аянычтуусу, көчөдө адам жатып калса, жыгылып түшсө, үйсүз калса, эми адамдар мындай боорукерлик, мээримдүүлүк кылышпайт экен да. 2-3 күн мурун видео кылган элек, бир аксакал кароос көчөдө жашап атат. Ар жерде бир магазин аркасына барып уктайт, бир наракка уктайт, бир жака эч жерге батпай, турак жайы жок экен. 73-кө чыккан аксакал бир мечитте уктап, кыскасы паспорт жок, эч Кыргызстан паспортун алган эмес экен. Балдарым бар дейт, бирок балдарым жок деп карайт атат. Кичине акылынан кеткенби? Азыр мечитке келсек, ошол жерде мынакей отурган болчу, азыр өнөр жатат, оны жатат, бутунда чечкен жок. Ичкери кирип жатын, жамгыр жаап десек, неме уялды окшойт. Акыркы видео кылганды 40 миңден ашык адам көрдү TikTok'та, бирок бир экөөсү акча котором деди, которушкан жок. 40 миңден ашык адам көрдү. Бир эки аялдар мен багалат болчумун деди, бирок эркек экен деди. Эми аялдар түшүнсө болот. Кимдин үйү, жер үйү болсо, ашыкча комнатасы болсо, шарт болсо, баары эле ошо уй иттерди, малдарды багып атабыз. Аксакал киши акыл эс жайында эле экен, ондай деле бир кутура турган, шок кыла турган адам эмес экен. Бир караштырып көрсөңөр, шарт болгондор жардам берсеңер болот. Жалал Абад шаарында, Спутникте, мечитте бир күн бир жакта, бир күн ар жакта, ар жерде жатып атат. 73-кө чыгып калыптыр. Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүндө Октябрьскийде иштегем деп атат. Чын айтабы, жалган билбейбиз. Тууганым, балдарым бар дейт, бир жок дейт. Ошого туугандар каралашып койсоңуздар болот эле, кимде шарт болсо. Үйүндө кенен болсо, бизде шарт жок. Анан кээ бирлер пикир жасап атат, өзүң багып албайсыңбы, өзүң түрбөйсүң, тигин түрбөйсүң депчи. Ошентип бере албай атабыз да. Паспорт жок экен, карылар үйүнө бергени. Паспорту вообще жок экен. Паспортун топтош үчүн өтө көп кагаз керек. Ага чуркай турган бирөө керек. Бекер бирөө чуркабайт. Ал кагаздарын топтош да кыйын. Карылар үй албайт экен, паспорту жок. Мынакей бюрократия, капитализм да. Эгер жетекчи, губернатор, мэр, аким, президенттер мындай такыба болгондо, адам турат го, паспорту эмне кереги бар? Паспорт жок деле киргизип койсо болот го. Субханалла. Бюрократия, адамдардын кайдыгерлиги. Бул эркек киши экен. Балалуу аял кишилер көчөдө калган учурлар болот. Же мамлекет, же бир жатакана кедейлер үчүн, муктаждар үчүн, жесирлер үчүн бир жатакана куруп койбойчу. Курган ушу кафе, ресторан, баня, түнкү клуб, бильярд. Капиталисттер, бюрократтар, ынсапсыздар, балким ыймансыздар. Туга калдым, астагфирулла. Айтыр сөз көп. Ушу жетекчилерге, байларга Алла Таалам ыйман берсе экен. Субханалла. Биздин кыялыбызда бар өзүнө кийиш, анча-мынча таксылар деле ошондой ойлошот экен. Бир жатакана курулса, бир комнатадан, бир 5 кабаттуу, 6 кабаттуу, жалаң ушу көчөдө калгандар, муктаждар, жесирлер, балалуулар ошондой эле убактылуу жашап турушса. Субханалла.